иш-чаралар жүрүп жатат бүгүнкү күндө. Ошонун ичинде бүгүнкү иш-чарабыз ушул баатыр жоокерибиз мекен үчүн жанын берген ушул өзүңүздөрдүн айылыңыздардын пулуну Боркошев Нургазы баатыр инебиздин атын ушул көчөгө ыйгаруу иш-чарасына кош келипсиздер. İnsan mezgilinde özünün kançalık dengeyinde vatorluk mülkiyetini atkardı degen mesele turapta bu жерде. Elimiz Nurgaz olsa özünün meken aldığında, atenesinin aldığında özünün mülkiyetini atkardı deb aytalabыз. Себеби буга Алла Таала өзүнүн шейит деген даражасын берген болсун, жаткан жери жайлуу болсун, имандары саламат болсун. Ушул көчөнүн атыны ушул элибизге жоокерибиздин kuraldaşları duran, uşul jiplerin birge, uşul kırmızı janjalında, özünün mülkiyetini atkardı, uşul açılma azemine özünün kuraldaşları gelip katışıp atacak, tuğanları konuşup kalır. Men 2017-18 жылдан бери таныйм да. Ал кезде мына ужумдагы часта тор болуп иштейт эле, камсыздоо болуп иштеп жүргөн. Андан кийин ошол эле аскер бөлкөдүн командир болдум. Ошол кезде деле ашканада тор болуп иштейт эле да. Урматтуу келген коноктор, урматтуу менин агай-инилерим, мына ушул өткөн чек арадагы кооптуу кырдаалда биздин айылдан 3 эр азамат кетти. Мына ушулардын экөөсүн башталгыч класста мен окуткан экем. Эми ошол чындап эле ушулардын өлбөс болуп калгандыгы. Анан мектепке дагы классташтары эстелик курушту. Анан мен айтып коеюн дегеним, биздин мектепте ушул элге бардыгына ыраазычылык билдиребиз. Мектеп өзүнүн патриот мектеп экендигин далилдеп турат. Биздин айылдан бүтүп азыркы учурда аскер кызматы болуп иштеген 80ден ашуун жоокерлерибиз аскер кызматында иштеп жатышат. 20сы офицер, калгандары ушул контракттык негизде болсо дагы иштешип, өзү чек арасын коргоп жатышат. Мектебибиз патриот мектеп экендигин сиздер ата-энелер ушул иштетип атканыңыздар, ошол жерде балдардын иштеп аткандыгына биз сыймыктанабыз. Кыргыз Республикасынын президентине дагы ыраазычылык билдиребиз. Мына ата-энелерге колдоп жатканы, бардык жактан, материалдык жактан колдоп жаткандарга ыраазычылык билдиребиз. Мына бул көчөнүн атынын коюлушу дагы бул албетте жана мурда айткандардай кийинкилерге сабак болот, кийинкилерге тарых болот. Мына ошонусу менен сыймыктанабыз. Отуруп, баардыгыбыз жыйынып турабыз. Эле журтка рахмат, укандын батырлыгын унутпай ушу көчөгө ат берип атасыздар. Сиздерге чоң рахмат. Өзү болгондо бизге бул көчөгө ат коюлушундан керек эмес эди. Барыңыздарга чоң рахмат. Эми ушул eski sağlık makinenin altını köydük de kadro aldığımız buna bugün adresi odamız ki canlarını getirip gözlerine yaşar oldu. Yemeğimizdeki daha bir 10 yıldan keyin daha bir yaş ballar için bu kime deydi sürekli. Şonduktan komandir жақсы сөз айтты. Мына мектептин директору, мына ушул экөөңөр bir байланышып, өзүңөр менен өзүңөр байланышып, ушул бала жөнүндө bir жакшынакай фото китеп чыгарып, үйлөргө таркатып койсоңор, ар бир үй өзүнүн баласына неме кылып атканда сенин көчөң мына деп эскерип турат эле. Ошондуктан мына биздин көчөнүн жашоочулары дагы ушундай бала насып берип аткандан кийин мына мен өзү оңдоп берем деп атат. Эми ушул ага чейин бийилде кышка чейин мына да земляның иштери бүтүп калса жакшы болот эле. Биз өзүбүз дагы көчөнү көрктөндүрүп, ар ким өзүнүн үйүн алдын көрктөндүрүп, гүл чигип,
мындай кыла турган болсок, биз дагы эле ошонун Нургази инибизге үлдесе болгондой эле болуп калабыз. Ошондуктан биздин онун аркасынан ар бир баланы тарбиялаган бул ата эненин милдети. Мына бак көңүрдөр турасыңар. Мында педагогикада бир психология болот да. Эгерде үйдө атасы же энеси мектептеги мугалимдердин бир 15 шакты предмет болсо 15 шакты мугалим болот. Кайсы бир мугалимди жамандап койсо, же болбосо математик мугалимини же кыргыз тилчи мугалими же ким болот. Кайсы мугалимди ата эне жамандап кое турган болсо, баласы ошол сабактан окубай коет да. Бул өтө опасный нерсе. Ошондуктан ар бир баланы тарбиялаганда, мына ушул аталар, энелер отурат, жаш жигиттер отурат, баарыңардын колуңарда жаш балдар бар. Баланы тарбиялаганда ар дайым жакшы сөз менен бир өрнөк боло турган нерсени айтып жүрсөңөр да, өрнөк боло турган. Турмушта болобу, башка жакта болобу, кайсы жерде мугалимдер жөнүндө эч качан жаман сүйлөбөш керек. Балдардын алдында жаман сөз айтпагыла. Эгерде айылдардын ичинде дагы бирөөнү ушактап тигиндей мындай деп балдарыңардын алдында айтып койсоңор, ал киши силердин жамандаганыңарды укпаса дагы эле, ал бала өзү бузулуп калат. Кайда зарар кимде экенин ошону билип калсаңар. Ушу биздин дагы салымыбыз, көчөнүн салымды ар бирибиз өзүбүздүн алдын жакшы кылып, тегиздеп, актап, көрктөндүрүп, гүл тигип койгон болсо, Нургазынын эскерүүгө карата биздин салымыбыз бар. Рахмат.